Каналга жазылган соң видеонун ылдый тарабындагы кол белгини көтөрүп подписаться кнопкасын басып, коңгурону дагы жандырып коюңуз. 17 февралдан баштап Донбасста абал сезилерлик курчуду. Украина коргоо министри Алексей Резников аймактагы ок атууларды атайын кутум деп атады. Министр жикчилдери Орусиянын колдоосу менен иш алып барып жатканын белгиледи. Резниковдун айтымында Москва Украинага каршы агрессиясын негиздөө үчүн маалымат кампаниясын күчтөндүрүп жатат. Ал ок атуулар карапайым жашоочуларга, анын ичинде балдарга коркунуч жаратып жатканын белгиледи. Украинанын чыгышында орун алган жикчилдер бейшембиге караган түндөн тартып Украина армиясы Донецк жана Луганск аймактарында ок атууну күчөткөнүн айтышууда. Маалыматка караганда Донецктин четиндеги ок атуудан бири ал жаракат алды. Украина бийлиги болсо бейшембиде Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилдер тарабынан 50дөй ок атуу катталганын кабарлады. Киев белгилегендей, жарандык инфраструктураларга, анын ичинде бала бакчага ок тийген. Тынч жарандардын арасында жабыркагандар бар. Аймакта абал АКШ менен НАТО Орусияга Украинага кол салыш мүмкүн экенин жарыялаган. Маалда курчуп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерди мурдагы орундарына кайтып жатканын 15 февралда жана 16 февралда да билдирген. АКШ, НАТО жана Украинанын бийлиги Орусия аскерлерин Украинанын чек арасынан артка тартканы байкалбаганын жарыялап, кол салуу коркунучу деле сакталып турганын айткан. Алар тескерисинче чек аралаш аймакта жыйналган орус күчтөрү 130 миңден 150 миңге чейин көбөйгөнүн билдирип жатышат. 30дай мамлекети мүчө болгон НАТОго Украинаны кошууну тездетүү маселеси былтыр жайда каралган. Орусия ага каршылык билдирип, Украинанын чек арасына аскерлерин жыйнай баштаган. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Кремль аны четке кагып келатат. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Украинада согуш болбойт деп ишенет. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Стефан Дюжарик билдирди. Анын айтымында уланып жаткан дипломатиялык аракеттерден кубатталып жатат. Ал эч кандай жаңжал болбойт. Жаңжал болсо катастрофага айланмак, деди ал брифингде. Дюжарик оптимизмдин себебин эки тараптын тең мүмкүн болгон дипломатиялык чечимге эшигин тарс жаап салбагандыгын көрөт. Бир жагынан биз риториканын күчөшүн, чыңалуунун күчөшүн көрүп турабыз. Биз мунун такт тескерисин көргүбүз келет. Бирок биз ошондой эле ар кандай деңгээлдеги туруктуу жана абдан активдүү дипломатияны көрүп жатабыз. Жана биз үчүн бул өтө маанилүү фактор деп билдирди ал. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 16 февралда мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө арналган жыйында 10 күндүн ичинде калкка кооперациялардын негизинде 350 миң кой жана эчки таратып берүүнү тапшырды. Президенттин айтымында малды багуу жана элге таратып берүү үчүн мамлекеттик бюджеттен $100 миллион бөлүнөт. Тармактык аткаминерлер облус жана район башчылары менен биргеликте бир жуманын ичинде 67 ири кой жана эчки багуучу фермаларды түзүшү керек. Аларга жылына 150 миң киши ишке тартылат деп күтүлүүдө. Буга чейин Шавкат Мирзиёев калка, тоок, өрдөк жана каз таратып берүү жолу менен үй канаттууларын багууну өнүктүрүү, ошондой эле жерлерди рационалдуу пайдалануунун эсебинен элдин жашоо шартын жакшыртуу боюнча бир катары чечимдерди кабыл алган. Бүгүнкү күндө коомчулук бул чечимдердин жыйынтыгында жетишилген ар тараптуу өнүгүү тууралуу ишенимдүү отчетторду ала элек.